Урматтуу Алмаз Чемербекович, мен мына 3-4 күн мурда сизге биринчиден рахмат. Баткенден элдер келип, кабыл алып, Бүргөндүнский массивке 12 000 гектар өздөштүрүү боюнча Козошкен дарыясыны ошол Кадамжай районуна, ошо Актурпакка чыгарып боюнча кабыл алыпсыз. Ошондо кыскача маалымат берип кетесизби ушул жөнүндө? Бүргөндө 2 каналы. Ооба, Бүргөндө 2. Бул каналдын проектиси бүтүп 25 жылы Кудай буйрса курулуш иштерин баштайбыз. 2025 жылы курулуш иштери башталат. Чоң рахмат. Сизге биринчиден ыраазычылык. Бул көптөн күткөн, жалпы эле Баткен областынын эли күткөн долбоор болчу. Ушуну колдоого алып, жакшылап аягына чыгарып көзүңүздөр көзөмөлдөп берсеңиздер, анткени 12 000 гектар жер өздөштүрүшү бул өтө чоң долбоор, өзү дагы проект дагы өтө кымбат баалуу. Ошого карабастан ушуну колдоп, өзүңүздөр көзөмөлгө алып, кийинки жылга бюджетке киргизип, колдоп берсеңиздер, чоң рахмат. Биринчи маселем ушул. Экинчиси, таза суунун жетекчиси барбы? Ооба, бар. Бактар Калбач бармын, ооба. Урматтуу, өткөндө сиз менен Баткен шаарындагы таза суусу жөнүндө маселе көтөргөнбүз. 50% ишке ашты. Кат жүзүндө маалымат беремин деп, аябай мындай казак компаниясы келип ачуу чындык сөздөр айтылды эле. Бирок маалымат берген жоксуз да магачы, кат жүзүндө. Бактар Алич, мен катка кол койдум эле, бүгүн барып тактайынчы эмне үчүн сизге келбеген. Анан сизге түздөн түз кагаз түрүндө дагы, онлайн түрүндө дагы жардамчыларыңызга. Ооба, андан бери бир топ убакыт өттү. Мына зам министр Жаныбек Калканович өзү дагы катышкан эле да. Ошону эртелетип маалымат берип койсоңуз, анан кандай иштер жасалып атат ошол боюнча? Баткен шаарынын таза суусу боюнча. Акчанын баары бөлүнгөн. Кредитти дагы эле төлөп атабыз. Баткен жарымында суу жок болуп атат. Анан кийин азыр жаңы кредиттерди макулдашууга киргизип, булар дагы ушундай чийикке болуп калбаш үчүн ошо компанияларды же болбосо ошо жергиликтүү жетекчилер болобу жоопко тартышыбыз керек да. Сиз кандай дейсиз ошого? Туура айтасыз, ал боюнча мен ойлойм, комиссия менен барып, бир сыйра баарын текшерип чыгып, анын корутундуларын бериш керек ойлойм. Ошого же болбосо бир комиссия түзүп туруп, жакшылап ушуну көзөмөлгө алып берсеңиз, экинчи жолу көтөрүп атам. Чоң рахмат. Жарайт, Бактар Алич.